Бишкек машина куруу заводу ишканасына таандык жер тилкелеринин сатылып кетишине байланыштуу башкы прокуратуранын өзгөчө маанилүү иштер боюнча тергөөчүсү кармалды. Бул тууралуу бүгүн 6 сентябрда Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетинен билдиришти. Мекеменин басма сөз кызматы билдиргендей, тергөөчү прокуратура органдарындагы коррупциялык кылмыштарды аныктоо, алдын алуу жана бөгөт коюу боюнча жүргүзүлүп жаткан иш алкагында кармалды. Прокуратуранын кызматкерлери Сокулук районунун аймагында жайгашкан Бишкек машина куруу заводу ачык акционердик коомуна таандык жалпы аянты 62 гектар жер тилкелерин жеке турак жай куруу үчүн мыйзамсыз сатууну уюштурганы аныкталган деп айтылат маалыматта. Иш кылмыш жаза кодексинин 336 беренесинин негизинде козголуп, ыкчам тергөө иштерин жүргүзүү үчүн шектүү УКМКнын тергөө абагына киргизилди. Ал эми башкы прокуратура УКМКнын бүгүнкү маалыматы боюнча комментарий бере элек.